Мадлендин бортунда тартылган тасма. Израилдин деңиз флоту Газага бараткан кеменин алдын туруп кармап калды. Экипаж асманда квадрокоптер дрондору учуп жатканы тууралуу кабарлап, кемеге белгисиз зат чачылганын айткан. Алар биздин эч кимге зыяныбыз жок экенин билишет. Биз болгону гуманитардык жардам алып баратканыбызды да билишет. Ошентсе да психологиялык чабуул кылышууда. Биз сыртка чыга албай жатабыз. Анткени бул квадрокоптерлердин акылдуу аткыч системасы бар. Мына дагы бир дрон келатат. Мадлен бир жума мурда символикалык өлчөмдөгү гуманитардык жардам алып, Сицилиядан жолго чыккан. Ошондой эле ал Газа маселесине көңүл бурдурууну көздөгөн. Бортто Европарламенттин франциялык депутаты, активисттер, журналисттер жана дүйнөдөгү эң белгилүү климаттык активист Грета Тунберг болгон. Кеме жер ортолук деңизин кесип өтүп, Египеттин жээгине барып, Газаны көздөй багыт алган болчу. Израиль буга чейин аларга Газа тилкесине жетүүгө уруксат берилбей турганын айткан жана аны далилдеди. Акыркы жолу алар эл аралык сууларда экени белгилүү болгон. Газанын жээгиндеги деңиз аймагы мыйзамдуу деңиз блокадасынын алкагында деңиз кыймылы үчүн жабык. Мадлендин бортундагылар Газадагы оор гуманитардык абалды баса белгилегиси келген. Буунун колдоосу менен жасалган изилдөөгө ылайык, ал жакта 2 миллиондон ашык адамды ачарчылык тооруп турат. Израиль аларды селфи яхтасы деп айыптады. Газанын деңиз блокадасын бузуу боюнча буга чейинки аракеттер да каршылык менен кабыл алынган. 2010-жылы атайын даярдыктагы Израиль күчтөрү Мави Мармара кемесине чыгып 9 түрк активистин өлтүрүшкөн. Эки тарап бири-бирин зомбулукка айыптаган. Эгер бул видеону көрүп жаткан болсоңуздар, бизди кармап уурдап кетишти. Бул жолкусунда андайдын алдын алууга мүмкүн болду. Бирок алдын ала жазылган билдирүүсүндө Грета Тунберг эл аралык кысым көрсөтүүгө чакырды. Мен бардык досторумду, үй бүлөмдү, Швециянын өкмөтүнө кысым жасап, мени жана башкаларды болушунча эртерээк бошотуп алууга чакырам. Израиль расмийлери Мадлендин экипажын Израилге алып баратканын көрсөткөн бул кадрларды жарыялады. Алар алып бара жаткан жардамга эмне болгону азырынча белгисиз. Бирок алар бул каатчылыкка көңүл бурдуруу аракети ишке ашты деп үмүттөнүшөт.